ешким саткан жок. Это признаки. Ак сакалда эмессиң, көк сакалда эмессиң. Оозуңа карап сүйлө. Өлкөнү ешким саткан жок. Сен сатып атасың. Мен сатып атам. Ушул сөздүң үчүн сотто жооп бересиң. Кантип алып саласың? Бу жерде конкретно что относится к объектам рекреации деп туруп четко определение. Земельный участок деген ал берилбейт. Силер аларды алып салып атканыңар, силерден могу жерде алып салып атканыңар. Алып салып атканыңар. Они на это иностранецтер келген эме болгондо силердин могу Филькина грамотаңар менен руководствоваться этпейт. Мисалы мен Аланиядан Турциядан вот этими токтоп турсаң. Жок, суроого жок. Можно я договорю? Мына, в состав земель рекреационного назначения, входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, и туристические. Именно земельные участки, на которых находятся. Поэтому в БРД рекреационные объекты, рекреационные объекты, конкретный жазгыла. Объекты, находящиеся, перечислите прям конкретно. Именно ошону только алганга, ошондой мааниде жазгыла. Речь идет именно о земельных участках, на которых находятся объекты. Если именно земельный участок со всеми объектами продаете, в данном случае. Ошентип жазгыланда. Вы же хотите башын айлантырып туруп, элдин башын айлантырып сатып берип атасыңар да жерде. Именно участки продаете, на которых находятся, да, действительно, находятся дома отдыха, парки, скверы и все прочее остальное. Ошентип жазгыла. Эмне микейсиңер башыңарды? Султан Абдраш, сиз Аксакал кышыгаттары бүгүн туулган күнүңүздө экен, сый урмат менен унчукпай тарда. Балбак Зарлыкович, унчукпай, мени уважать этпейле койгула. Макул, сиз Балбак Зарлыкович, мени уважать этпейле койгула. Минюстун өкүлү айтып атпайбы, жер сатылбайт деп. Мени сыйлабайлы койгула. Жок, хорошо, сыйлабайлы койгула. Минюстан сурабайсызбы? Жер сатылабы, сатылбайбы? Өкмөткө да ишенбейсизби? Мыйзамга да ишенбейсизби? Мен өкмөткө ишенбейм. Мыйзамга ишенбейсизби? Баш мыйзамга ишенбейсизби? Жок, сиз бизге ишенбей эле коюңуз. Баш мыйзамга ишенесизби? Земельный кодекске ишенесизби? Силер ошол земельный кодекске каршы кылып атпайсыңар. Анда сотко берсиң, конституциондук сотко кайрылбайсызбы анда? Силер все подгоняете, все вот сейчас в одну биреме менен эме кылып атасыңар. Максатыңар, ниетиңер жакшы эмес. Андай эмес. Такыр туура эмес, Султан Абдраш. Это ваше мнение. Мен сиздерге өзүмдүн мнениемди айттым. Мына в состав земель рекреационного назначения входят земельные участки деп турат. Силер именно объекты дегенде ошондо могу жерде вот объекты рекреационного участка, на котором находятся деп туруп ошону жазылды. Именно чтобы было видно, что именно ошол рекреационный участкынын үстүндөгү именно дом отдых, пансионат, туда-сюда парки, ошолорду гана только сатса болот деп жазгыла. Может быть, собственностью чет элдик өкүлдөрдө болушу мүмкүн деп жазгыла. А силер антип жазган жоксуңар да. Вот. Ушуну айтып коюшум керек. Мен берде айта турган нерсем, Балбак Зарлыкович, коомдун, элдин башын айлантырбаш керек деп ушуну айткым келет просто. Башын айлантырбагыла. Моундай түшүнүксүз, элге түшүнүксүз определение менен жанагындай башты айлантырбаш. Мындай определениеге так ачып бергиле элге, чтобы элге түшүнүктүү болсун ушунун бардыгы. Анан кийин 10 жыл, 15 жылдан кейін ал құрылып тұдаста болса арасында 20 жыл өтеді. 20 жылдың ішінде кім бар, кім жоқ. Или шағыз доқнет, или шағыз доқнет деген апендінің принципіге барабыз. Ошондуктан кейін проблема создавать етіп қоябыз өзіміздің келешектегі муындарға. Ошолорго баш оруу пайда кылып койсо, ошон чечилемелер канча ошондой ошо чечимдерди чыгарып коюп, мына 20 жыл, 30 жыл чыгаргандын баш оруу болуп, бүгүнкү күнгө чейин баш оруу болуп атат. Ошол эле Тажикстандын эмеси согушка чейин барып, Өзбекстан менен, башкалар менен канча ушундай азы проблема болуп атат. Ошонун чечишини, кандай кылышын чечишини билбей, ар белекет болуп атабыз. Вот о чем идет речь. Ошондуктан бул жерде конкретный жазгыла. Конкретный жазгыла. Кайсы эмне конкретно дома отдыха, ошол именно мүлктөр гана эмеге менчикке өтүшү мүмкүн деп.
иностранецтерге. Они вот так вот, общие рекреация объекттері деп жазбай. Анан кейін дагы мен бір жолы айтып атам, силер мынау емені вообще инвестиция деген түшүнүктү, инвестиционный климат деген түшүнүктү бизде эң жогорку деңгээлде туура эмес түшүнөт. Климатты. Барды ойлойт, ошол закондорду чыгарып берсек, ошолорго билген богуну жей турган закондорду чыгарып берсек, ошо инвестор, ошону биз инвестиционный климат деп эсептейбиз. Жок. Негизги инвестиционный климат это растущая экономика, это растущий рынок. Эгер инвестиционный климат жакшы болуп, инвестиция тартылсын десе, өкмөт өнүктүрсүн. Бурный өнүгүү болсо, мына Кытайга окшоп, же Южный Корея болсо, ошондон кийин инвесторлор катарга түзүлүп калат. Инвестиция кылабыз деп. Ошол шартты түзө албайттар дагы сатып ататтар. Поэтому onu emeka, ошондуктан мен бүгүнкү туулган күнүмө спекулировать этпей эле койгула. Анандай, сизди сыйлайбыз деп. Сыйлабай эле койгула, эгер мындай боло турган болсо. На самом деле, могу жерде эски действующий закондо карасаңар, там четко все написано. Эч кандай мындай киргизе турган кажет жок вообще. Мындай өзгөрүүлөр бул законду киргизе турган. Мен вообще бул законго каршымын, чынын айтканда. И вообще не хочу никаких даже предложений, честно говоря, вносить. Я просто каршымын буга. Кийин көргөзөт, вакыт көргөзөт кимдики ким туура экенин. И вообще биздин экономикабызда өтө туура эмес нерселер көп болуп атат. Именно экономикада. Особенно социально-экономический жагыда. Биз только бизнес деп, акчаны только сүйлөп калдык. Экономиканы деп сүйлөп калды. А социальный экономиканы сүйлөш керек. Жашоо шарты, алардын немеси бүт барды эл биякта калып калат. Только бизнесте сүйлөп калдыңар. Бардыңар сер, мына конкретно сиз ушул закон киргизип аткан, өкмөт и так далее. Ушундай окшогон нерсени только бизнесте бизнес кылыш керек деп, Бизнеске жардам берин. Но не таким образом, не за счет распродажи Родины. Сатып атпайсыңар мына. Конечно, раз ушундай закон киргизип атканыңар тең. Азыркы сөзүңүздө мен сизге сотко кайрыламын. Өлкөнү сатып атасыз деп. Өзүңүз билиңиз. Бул жерден видео жарыяланып атабы? Өлкөнү сатып атат дегениңиз үчүн мен сизди сотко берем. Өзүңүз билиңиз. Оозуңузга карап сүйлөңүз. Өлкөнү эч ким саткан жок. Это признаки. Ак сакалда эмессиң, көк сакалда эмессиң. Оозуңа карап сүйлө. Өлкөнү эч ким саткан жок. Сен сатып атасың. Мен сатып атам. Ушул сөзүң үчүн сотто жооп бересиң. Мен уят дейм, өлкөнү сатып атасың. Сага окшогон сатып, өлкөнү өлтүрүп. Сага окшогондорбу? Сага окшогон. Көрөбүз аны, соттон көрөбүз. Каршымда эле коюңуз. Соттун дагы билебиз. Өлкөнү сатып Именно атасың. силерди Байлап сүйлөбүз. Сотуңардан билем. Сенден уйда сыйда кетти, урматта кетти. Өлкөнү сатып атат дейт. сага окшогон адамды Урматтуу депутаттар, Адам сыйга мен муктаж эмес. урматтуу коллегалар, Султан Адамович, Өлкөнү сатып атасың дейт. Абайлап сүйлөңүз. балбазарлыгы. Аксакал башыңыз менен. Өлкөнү сатып атасың дейт. Уят көрөсүң азыр кандай сатып атканын. Уятыңыз жок. Мен уят коюм, сен уят. керек. Bu yerde sen Em toktок kula boldu em, balbazarlıgı. Өлкөнү сатып атасың дейт. Sultan Адамович, em болдугула бул эми прямой эфирде отурат да. Өлкөнү сатып атасың дейт. Уялбайсың бей. Жер ушуга жеткип Өлкөнү сатып атасың. сөздү айтканга. başka Бетиң жок экен сен. Сенин бетиң. Бет деген бет Отурасың бул чийип. Ой, таң. Сенин бетиң. sen adaga değişmesen. Sultan Адамович, Sizin Sultan Адамович, sen satıp sağ okşoğundur, satıp Жок болду. Мына жок болот. Ошонун арасында сен да барсың. балбазарлыгы. Да мен уят. Сатып атасың дейт. Токтогула dem болду да максыгылдар. Да мен уят кылып коюп. Болдугула, Эмне жакшылык кылып койдуң өзүң? Sultan Адамович, Эмне жакшылык? kılıp koydun. Sen мындай сүйлөп турасың. Эмне жакшылык кылып койдуң? Өзүң жакшы. Sultan Адамович. Hem ne jakşılık kılıp koydun. Талтайгандан башканы билбейсиң эчтеке. Taltaygandan taltayasın be. Мун чыкпай коюп. Sen mağa korkutmayla koy. Көрөсүң. Шашпа, билем сени. Şaşma. Сага ошондор
Sağ soğunların arkasından bütün darmanlı adamlar da çok kılıp. Sağ solun arkasına. Verdi bu Şey var. verdi oturasın. Hurmatlı deputatlar. Bu Tuğremez zakon. Bu koş, Karşı veriş gerek. Вообще tuğramez zakon. Bunu men tarih Etip koyup otamam. üçün aytıp koyup otan. Sen koluna Kelgenini kılıp al. Çündün mü? Oldum. Körösün deme. Kolundan kelgenin kılıp al. Babaya da söz. Eni dağın uyatta. Kişine söz başkalarına verelim. Demek içine sağırdığını kılmayın o. Я ушел на место, я вообще протестую против закона и ухожу отсюда от этого, от обсуждения этих вообще вопросов. Bu elmi yoksa bu çiğdemde oturuyorsun. Tamam. Satıyorsun. Sen kanda olganını da biliriz. Kanda gubernatör bağında emne kıl işlegenini de biliriz. Gubernatör olan Kanda sen. kılmanını da biliriz. Senin gubernatör. Emi toktat kola. Nasıl biliyorsun? Kanda kılmanını da Kanda biliriz. kılmanını da Emne nasıl olup biliyorsun? bitkenini de biliriz. Emneni. Görüyorsun. Emneni. Görüyorsun. Emneni ayıpçı mı? Ты вообще ничего не знаешь. Hürmetli gubernatörler. Sündün mü? Вообще опасно все. За винике на пушечный выстрел нельзя допускать. Çündün mü? Вообще ты в шею. За пушечный выстрел тебе нельзя допускать. Власти. Kolundan gelse kıl al. Kolundan gelse kıl al. Hurmatlı kolegalar. Satkında ötmeyin. Mal pazarlık sen boldu kıla bitti.